Assalamu alaikum dostlar. Бүгүн силер менен комузду кантип чертиш керек эмес. Комузду кантип кармаш керек. Стулга кандай туура отуруш керек. Жана оң кол, сол колдун чертүү ыкмалары жөнүндө тагыраак айтып бергенге аракет кылайын. Силер болсо бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин көрүп, лайк басканды унутпаңыздар. Биз баштайлы. Түз отурабыз. Комузду оң бутубузга коебуз. Койгондон кийин көпчүлүктөрдүн катасын айтып коеюн. Көбүнчөсү мынтип кармаган болбойт, мындай жана мындай дагы болбойт, мынтип дагы кармаган туура эмес. Эң туурасы мына мен көргөзгөндөй ушул уровеньге чейин колуңарды көтөрөсүңөр, сол колуңарды мынакей. Жана комуз ушул сөймөйдүн ушул жерине комуз коюлат. Туура болуш үчүн сол колду мына ушундай деңгээлге көтөрөсүздөр. Мындай эмес, кичине өтүрөк. Мына ушундай. Ушул деңгээлге көтөрөсүздөр. Көтөрдүңөр. Комузду ушул жерге койдуңар. Жана мына бармак биринчи коюлду. Ортон менен бармак экөө тегиз бирдей болуп туруш керек. Мындай эмес, мындай эмес. Бирдей тегиз. Андан кийин чыпалак. Чыпалактын ортосунда аты жок. Ортон түз болду, тегиз болду. Кээ бирөө бармагын мот да алышат көбүнчө. Бул туура эмес. Момундай ашып кеткен болбойт. Монтип артка да алып алган болбойт. Мынакей үстүндө көрүнүп туруш керек. Үстүндө жөн эле коюп коесуз бармакты. Алаканыңыз ачык болуп туруш керек. Монтип жабылып калбаш керек. Ортосунда ачык место бар болуш керек. Мынакей бул жер түз болдубу? Жана мындай алганда өзү эле боштук болду. Көрдүңүзөрбү? Ушул жер бош болуп туруш керек. Жабылып калбаш керек мынтип. Bunday болбош керек. Бул кисть түз болуш керек. Бүт бирдей эле, түз эле. Жана ошол эле маалда бул жакта да алаканда орун бар. Бош орун бар. Мынтип жабылып калбаш керек. Ошол эле маалда бул жакта түз болуш керек. Жана булар дагы бош туруш керек. Тырышуунун кереги жок. Тырышпастан бош коюшуңар керек колуңарды. Ошондо туура коюлат. Мына сол колду жакшылап көрүңүздөр. Мына бармак үстүндө турат. Бул алаканда көрдүңүзбү? Бош. Боштук бар. Жана мына чыпалактар тырышпастан басылыш керек. Жана видеодо жакшы көрүнбөй калат экен. Ошол үчүн могу менен көргөзүп берейин. Мынакей боштук, жанакы мен көргөзгөн боштук. Үстүндөгү боштук мына алакан ушундай боштук болуп турат. Тырыштырып жаап албагыла. Ушундай бош болуш керек. Тырышпастан манжалар басылыш керек. Башында оор болушу мүмкүн, бирок аракет кылып көп чертсеңиздер үйрөнөсүз. Оң колду муштумду түйөсүз. Сөймөй менен бармакты экөөнү бириктиресиз. Могу тырыштырып кереги жок. Жөн гана бош эле экөөнү бириктиресиз. Жана кисть менен, могу кисть эле иштеш керек. Могу чыканак менен полу ийинин баары кереги жок. Азырынча мынакей кисть эле ылдый кеткенде сөймөй менен, өйдө кеткенде бармак менен. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ылдый, өйдө. Ушуну 4-төн 8 жолу. Мынакей биякты туура кармадыңыз. Пока азырынча баспай эле койсоңуз болот. Же болбосо биринчи кылдан ортондо басып койсоңуз болот. Азыр күйлөнүшүн ойлонбой эле коюңуздар. Жөн гана туура кармагандан кийин ортон менен биринчи кылды басасыз. Бул бармакты эч жака албайсыз. Ушул жака койгондон кийин чертип баштайсыз. Ушуну басып алып 8 жолдон чертип туруңуз. Ортосун гана ачып, эки четин, бунусун бармак менен, буну чыпалак менен жаап, же болбосо баарын толугу менен мынакей бул 3 кол менен жаап салып
Сол оң колду гана көнүгүүнү иштеп алыңыздар. Астыга 1 жолу, үстүгө 1 жолу. Ошондо 4 жолу чертесиз. 1, 2, 3, 4. Же болбосо мындай санасаңыз болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. YouTube'ga metronom деп жазыңыз. Метрономду 60 деп жазсаңыз, метроном 60 деп жазсаңыз туура болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ушул менен сол колду жана оң колду көнүгүүсүн 8 жолдон чертесиз.